Мен турган мусор төгүүчү полигон Новополок айыл аймагына жайгашкан. Жалпы аянты 2 гектардан ашыкты түзөт. Ал эми бул жакта өрттөнүп жаткан мусордон чыккан түтүн жыт чындап эле жергиликтүү тургундарга абдан нааразычылык жаратуучу акыбалга чейин жеткирет экен, анткени абдан адамга жагымсыз жыттар чыгат экен. Бүгүнкү күндө жергиликтүү тургундар жалпы нааразычылык акциясына чыгышып, аким менен жана дагы айыл аймак башчы менен биргеликте бул ушул маселени талкуулашты. Бул түтүндү деле бул жак атайын өрттөгөн эмес. Жөн гана белгисиз жарандар келип өрттөп кеткен. Учурда бул жакта мусорду иштетип жаткан компания өрттү өчүрүү үчүн аракеттерди көрүп жатат. Ал эми жергиликтүү тургундар көтөргөн маселелер алдыңкы күндөрдө жана дагы айларда чечилүү алдында турат. Бул полигонго Новополок айыл өкмөтүнө караган Ак Ордо, Ала Тоо, Ата Журт, Тынчтык жана Арал жан конуштарынан чыккан таштандылар ташылып келинет. Бирок таштанды төгүүчү жай санитардык талаптарга жооп бербейт. Акыркы 1 жылдан бери каптап баштаган түтүн жергиликтүү калкты ойготту. Анткени эртели кеч таштандыдан чыккан түтүндөн улам жергиликтүүлөр жашоого мүмкүн болбой калган акыбалга жетип калды. Түтүндүн ыштын жытына бул жерде луч дача, ар жагы раздольныйга чейин, бул жагы Ата Журт, мына Тынчтык жан конушу бүт баарыбызды бизди кечинде ыштап атат да. Жакыныраак жердегилер даже кийим көйнөктөрүн жайса, ошого ыш отуруп калып атыптыр. Анан биздин эле көйгөй ушул эми ушул айыл өкмөттөр ошону чечип берсин. Мисалы бул жер деген аябай эле жакын жайгашып калган да. Бул эл жашаган конушка жакын жайгашып калган. Ошону кичине алысыраак алыстатып берсе, биз эми такыр негизи мусорный полигон элге керек. Мурда бул полигон жайыт жери болгон. Кийин таштандыга бөлүнгөндө ар башка колго өтүп, толук каралбай, жан кейтерлик абалга жеткен. Кийинчерээк тазалык сервис компаниясы келишимдин негизинде колго алып иштетип баштаган. Көйгөй жараткан отту аталган компания күйгүзмөк турсун, өчүрө албай убарабыз дешет. Айтымында, таштанды мындан ары дагы көбөйө турган болсо, мындан артык түйшүк жаратуусу толук ыктымал. Ошол электричество чечилсе, биз запас топтоп атканбыз, себеби бул бир күндө кирген мусор бул жакта. Биз завод курсак, ал 2 сааттык эле көлөм болуп калат да, ошон үчүн запас топтоп 3 айдан бери топтоп аткан запасыбыз баягы белгисиз тараптар аркылуу өчөшкөндөрбү же көрө албастарбы келип өрттөп кетишти. Бүгүнкү күндө мына техникалар усиленно иштеп, өзүбүздүн техника дополнительно жалдап келип дагы техникаларды иштетип атабыз. Өрттү өчүрүү максатында. Себеби өрт бул мага элге эмес, мага дагы өтө чоң зыян. Элге караганда мага көбүрөөк зыян, себеби менин жумушум токтоп калды. Биринчиден, экинчиден полный кайра иштетүүгө кетүүчү биздин сырьёбуз бүт өрттөнүп кетти. Чыр жараткан талашты чечүү камы буга чейин эле көрүлүп башталган. Атайын мотордун жардамы менен 5 күн токтобой суу чачылган. Бирок суу астыңкы катмарга чейин жеткен эмес. Андыктан таштандыны бир тарапка үйүп, топурак төгүп таптаганга туура келүүдө. Эми элдин талабы боюнча айыл өкмөткө караштуу жаңы конуштардан чыккан таштандыны облус жетекчилиги Бишкек мэриясы менен келишим түзүп, шаар четиндеги борбордук полигонго ташууга уруксат алабыз деген бүтүмгө келишти. Ага чейин тургундарды каптап жаткан кара түтүн токтотулмай болду. Биздин Чүй областтын дагы президенттин өкүлчүлүгү сүйлөшүп жүргүзөбүз деди мэрия менен. Бул эң жалгыз жол деп айтылып атат да. Эгер ошо сүйлөшүү аягына жакшы чечилип кетсе, биз ошо менен жабылат. Канчалык деңгээлде, канча убакытта сүйлөшүп жүрөт, мен айта албайм, анткени мен сүйлөшө албайм. Тынчтык конушунун жашоочулары мындан башка дагы бир топ чечилбей келген маселелерин айтышты. Жол жээгине салынчу тротуар, электр энергиясы, канализация жана жашагандыгы тууралуу расмий каттоо боюнча айтылган сунуштарга район жетекчиси жооп берип өттү. Айтымында, тынчтык жолу менен ынтымакта аталган маселелер чекесинен чечилет. Мына өкүлүңөр менен биз облус менен макулдашып сүйлөшөлү. Силерге дагы бир айтып кетейин, эгер алар макул десе, биз 1 мүнөттөр бир жерде кармабайбыз. Аны барып сүйлөшөлү, убакыт бергиле. Өзүңөрдүн өкүлүңөр ошо жерде качан жооп болгондо анан силерге жеткиребиз. Мындай маселелер жеке эле бул конуштарда эмес. Борбордун чет жакаларындагы жан конуштардын баарысынын документтери расмий түрдө бүткөрүлүп жатат. Жакынкы мезгилде козголгон маселелер толук аяктары күтүлүүдө. Жергиликтүү тургундар бул жолку талаптар убагында аткарылбай турган болсо, президентке чейин кайрылууга аргасыз болушарын билдиришти. Бир следователь. Асылбек Байалиев, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.